Ош шаарындагы жаңы көчүрүлгөн борбордук базарды жакшы билсеңиздер керек. Ошого жакын жерден жер издегендер барбы? Анда бул видеону аягына чейин күзөтүп барыңыздар. Бүгүнкү чыгарылышыбызда биз сиздерге Ош шаарынын түндүк батыш тарабындагы Ишкабан айылынын жанында жайгашкан Кызыл Байрак айылынын жан конушунан сатыла турган ушул 5 сотук жер тилкесин тартып көрсөтүүдөбүз. Шашылыш түрдө сатыла турган баасы буйруса 2 миллион 300 миң сом. Бир аз кеми болот, сүйлөшүү жолдору каралат, документтери так, сразу сиздерге өткөрүлүп берилет. Эми варианттары жок экен, накталай акчага сатылат. Эми Кызыл Байрак айылынын жан конушу десе какыраган бир талааны элестетесиздер да. Монун тоонун астындагы жерди элестеттиңиздер да. Жок, бул жер каналдын үстүндө сууга жакын. Бир 20-30 метр шланги менен суу тартып келип, бул жерди жашылдандырып, көктөндүрүп, сонун бак дарактарды өсүрүп койсоңуздар болот эми. Чек такталган, документтери так. Чек арасын айта турган болсом, узун туурасы 19,5 26 экен. Архитектура кызматкерлери келип, казыктарын кагып, жаңыдан отургузуп кетиптир. Эми сиздерге келүү даректерин айтайын. Учурда Ош шаарынын түндүк батыш тарабындагы Айлампа объездная жолду билесиздер да. Барысбек Кургоюнан бери түз, Элдорадо Грант жолусом Достук өткөрмө бекети, автобекет же жаңы түшкөн базарга жакын келгенде Ишкабан айылын билесиздер. Светофордон солго бурулуп, ичкери асфальт жолду кубалап түз келе берсеңиздер, буйруса могу жерде жолдун сол тарабында Кызыл Байрак айылы деген жазуу тактайчасын көрөсүздөр. Ошондон сиздер солго буруласыздар дагы түз киресиздер. Киргенде кичинекей көпүрө бар. Көпүрөдөн өтүп эле сол тарапка бурулуп, до конца акыркы көчө менен жогору чыгып келе бересиздер. Түз чыгып келгениңиздерден кийин могу бакты көрөсүздөр. Могу ушул бакты көрөсүз. Ошонун наркы батыш тарабындагы көчө менен түз айланып келесиздер дагы. Ушул эле бактын күн чыгыш тарабына өтүп келесиздер. Мына жерде жолдор бар. Анан бул жерде кошуна ушундай боз үйлөрдү тигип, уста багып атат, фундамент куюлуп атат. Ушул боз үйгө бир дубал кошунасыздар да. Чек арасы мына ушул жерден азыр сиздерге көрсөтүп берейин эми. Мына мен турган жерден, буйруса, мен турган жерден тиги кыргыз үйгө чейин барат. Кыргыз үйдүн берки бурчуна чейин барат, андан ылдый бул жака түшөт 19 метр. Андан туш келгенде болжол мына ушул туштарда дагы казыктары кагылган. Бир 50 метр деп кое берейинчи, 50 метр шлангын аласыздар, тетиги жерден буйруса суу тартып, баг отургузуп, тиричилик кылып, ушул жерде эми жашоону улантсаңыздар болот агайын туугандар. 2 миллион 300 миң сом. Свет келген, мына жаныңыздарда стандарт бетон столбулар тургузулуп, мамычалар тартылып, кадимгидей бул жерде эл жашап атат. 5 кошкон эл ар тараптан келген. Ошко барам дей турган болсоңуздар, буйруса 5-6 мүнөттүк Барысбек айлампасына. Базарга барам десеңиздер деле ошол эле убакыт кетет. Бул жагы Керметоонун тескей тарабы. Эми бардыгы эле түшүнүктүү болду окшойт туугандар. Эми жер бир аз дөңсөөдө турат. Мына ушул дөңсөөнү кичине тегизетсеңиздер, бул жагы сонун болуп калат да. Мына ушул дөңсөө бүткөн жеринен чек аралары бар. Эмне дейбиз туугандар? Жолду айтайынбы? Эми жол мындай. Жол сиздердин чек араңыздар мына жерде. Мына жер. Бул жагында чоң жол бар. Бул ушул кыргыз үйдүн жанынан өтөт, бул жагына. Ушул жол менен каттай бересиздер. Буйруса план кандай экен, ген планды билбедик го, бирок мына ушул туштан түз чыга турган болсоңуздар, трассага жакын болуп калат экенсиздер да. Нары бери машиналар өткөнүнө канча, бир 600 метр да. Нары беричи. Мындай азыр айланып каттайт экенсиздер. Эми негизинен жакшы жер. Өнүбөсүңүздөр, жер издегендер алыңыздар, келечеги бар жер достор. Былтыр эле миллион сомдун тегерегинде сатылып аткан жерлер. Эми күн өткөн сайын, ай өткөн сайын кымбаттап атат, туура түшүнөсүздөр. Кийинки жылы балким 3 миллионго алып калышыңыздар мүмкүн. Азыр акча болсо алып коюңуздар. Акча алып койсоңуздар, пул болот, сатсаңыздар. Алсаңыздар азыр эми. Сатсаңыздар пул болот, салсаңыздар үй болот. Ошол телефон чалыңыздар, эсим номер экран астында камтылган, телефондору жазылуу. Ассаламу алейкум.